Учурда өкмөттүн айланасында түрдүү кептер жүрүүдө. Алдыда бошой турган өкмөт башчынын ордун ким басып калары шыбыр сөз болуп жаткан чагы. Себеби март айында азыркы өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев кызматтан кетип, өзүнүн ордуна кимди даярдап жатканы айтылып жатат. Ал эми Мухаммедкалый Абылгазиев өзү парламенттик шайлоого катышып, андан ары президенттик шайлоого талапкер катары даярданат экен. Дегенибиз түрдүү сөздөр айтылып жаткан бул кызматка өзүнүн Кыргызстанда апийим өстүрүүгө жол беришибиз керек деген сөзүнөн таанылган Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгулов келет деген кептер. Карапайым адамдар 150-200 миң сом насыя алып күрөөгө койгон үйүн, унаасын тарттырып жиберген учурларда Толкунбек Абдыгулов бийлигине таяндыбы, бети кызарбай туруп, өзүм билем өтөгүмдү төргөлөм дегениби? Айтор бир убактарда мамлекеттик казнадан 5 миллион сом судда алып, бирок алган акчасын кечиртип, май кармаган бармагын жалайт болуп тайраңдап жүргөн. Абдыгулов бул кызматка келсе эмне өзгөрүүлөрдү жасай алат? Же адатынча миллиондорду суддага алып сугунуп эле, элдин камын ойлобой, реформа жүргүзбөй, апийим өстүрүүгө жол беришибиз керек деген акылга сыйбаган маселелерди козгоп элдин кыжырына тийип, олуттуу бир маселени ойлой албай мамлекеттин өнүгүүсүнө пайдасы тийбей эле кайра артка тартпайбы? Мындан сырткары өзүнө каалагандай айлык маяна түзүп, жылдык маянасын миллиондон ашырган Абдыгулов өкмөт башчынын айлык маянасына канааттанабы? Сөз ошол жагында. Анткени өзү көпкө тойбогон, азга канаат кылбайт болуш керек. Же бул кызмат жең ичинен чечилип кетеби?